Мусулманды урматтоо 21. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алла Тааланын алдында пенде үчүн улук даража бар. Бирок Алла Таала анын пенденин кылган амалы менен жетпесин билип туруп, кандайдыр бир ага жакпаган нерсени оору, күйүт, түйшүк жиберет. Анан ошол аркылуу жанагы даражага жетет. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алла Тааланын алдында пенде үчүн улук даража бар. Бирок Алла Таала анын пенденин кылган амалы менен жетпесин билип туруп, кандайдыр бир ага жакпаган нерсени оору, күйүт, түйшүк жиберет. Анан ошол аркылуу жанагы даражага жетет. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алла Тааланын алдында пенде үчүн улук даража бар. Бирок Алла Таала анын пенденин кылган амалы менен жетпесин билип туруп, кандайдыр бир ага жакпаган нерсени оору, күйүт, түйшүк жиберет. Анан ошол аркылуу жанагы даражага жетет. Абу Я'ла